Былтыр 9 миллионго чукул турист келсе, быйыл 10 миллиондон ашык турист келиши күтүлүүдө. Ошондуктан ар бир жергиликтүү жетекчи бул багытка каттуу көңүл буруп, бул тармакты негизги приоритети катары билиңиздер. Ички иштер министрлиги туристтик сезонго толугу менен даяр экендигин бүгүн мына көрүп чыктык. Өздүк курамдын формалык кийиминен баштап, бодикамера, дрон, сууда жүрүүчү катерлерге чейин жаңы техникалар менен жабдылган кызматкерлер коопсуздукту камсыздашат. Эс алуучу аймактарда, коомдук жайларда, көчөлөрдө, трассаларда жана башка мерчемдүү участоктарда асмандан жана жерден көзөмөлдөө иштери жүргүзүлөт. Жакында эле урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин жеке тапшырмасы менен бирдиктүү коопсуздук кызматы түзүлгөн. Өлкө башчыбыз өзүнүн фондунан 144 миллион сом бөлүп берген. Бул кызмат Ысык-Көл облусунда бүгүндөн баштап иштеп баштайт. Анын курамына өзгөчө кырдаалдар, транспорт жана коммуникациялар, саламаттыкты сактоо, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрликтери, Ысык-Көл облусунун жергиликтүү бийлик органдары жооптуу болуп бекитилген.